Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин жаңы темабыз этиштин ыпчакчыл формасы. Чакчылдар заттын кыймыл-аракетинин кошумча кыймылын билдирет. Сүйлөмдө чакчылдардан кийин дайыма үтүр коюлат. Эскертүү: эгер этиш к тыбышы менен бүтсө, ал г болуп жумшарат. Мисалы, балдар бүгүн тоого чыгып, күн бою эс алышты. Экинчи эскертүүдө балдар, эгер сөз п тыбышы менен бүтсө, мурунку үндү созулма болуп өзгөрөт. Мисалы, теп, теп, сеп, сеп, кап, кап, тап, тап жана жаа деген этиш өзүнөн кийин дайыма пны алып, жаап болуп өзгөрөт. Буларды эми биз мисалдардан көрөлү. Мисалы, асманды ала булут каптап, күн бузула баштады. Дем алыш күнү базарга барып, мөмө жемиш сатып алып келдик. Жаркыраган жаз келип, бактар бүрдөй баштады. Жаңы чака алып, гүл көчөттөрдү отургуздум. Бүгүн кесиптешим менен тамак ичип, коюлган маселе боюнча сүйлөштүм. Короодогу гүлдөр ачылып, адамдын маанайын көтөрдү. Классикалык музыка угуп, тынч жерде эс алган кандай керемет. Ал эми бул мисалда балдар, үндүү менен бүткөндөгү чакчыл форманы көрөбүз. Кышында кар калың жаап, бактар көтөрө албай ийилди. Түрдүү салюттар айтылып, майрамдык кече башталды. Үй бүлөбүз менен тоого чыгып, жакшы эс алып келдик. Көңүл бурганыңарга терең ыраазычылык билдиребиз.